Oyun ulantılат 5-ci rauнд. Амантур Нуралы уулу сиздерге каршы суроо берген демек. Урматтуу билермандар. Элибизде карышкырдын жесе да, жебесе да оозу кан деген сөзү бар. Албетте бул сөз жөн жерден айтылбайт. Жана бул сөздүн мааниси баарыбызга маалым болуш керек. Эми сиздер айтыңыздар, урматтуу билермандар, эмне үчүн карышкырды жебесе дагы, жесе дагы оозу кан деп бизде айтышат? Кадимки эле карышкырга айтылган сөз. Минута кетти. Жесе дагы, жебесе дагы оозу кан деп. Баары бир этеги бир жерден айрылган дегендей мааниде да. Ошондо неге оозу кан? Кан. Себеби эт жейт да. Эт жеп туруш керек. Жебесе дагы карышкыр обычно немеси билесиңерби? Өлтүрүп кете берет. Смысл перевода Жебесе да өлтүрөт. Жоқ, смысл прямой эмес да. Прямой эмес да, бир-бирин. Жана эмес го, туугандар маңкой жүрүп өлсө да сени келет го. Карышкыр жыртып кетти депчи. Жок, бул прямой суроо мындай болот. Вопрос вот такой, что карышкырды эмне үчүн ошентип айтабыз? В чем причина? Ну, еврейлерде али козел отпущения болот эле го, баары элдин күнөөсүн. Сокойдо кимдир баспаса деле карышкырга төңкөшө берсе керек да ошого. Карышкыр төңкөшө. Аю басса деле, беркинде доңуз басса деле карышкыр басты деп. Мисалы карышкыр миңди өлтүрүшү мүмкүн, бирди жеп кете берет. Бирди жейт. Калган Ошол неме кылып кете берет. жырткычта ол жырткычтыгын аткарып туруш керек. Жырткыч. Не, бул түшүнүктүү, все, дальше. Не? Подсказка. Бонус. Нет, дайте, все, потому что это... Бактмолдо жан. Искендер мырза, Балал барыжы. кандай чечим келдиңиздер? Угулбады. Кандай чечим келдиңиздер? Ким жооп берет? Команданын атынан мен өзүм жооп берем, урматтуу алып баруучу. Биз оюбузча бул карышкыр неге жесе да жебесе да оозу кан деген түшүнүгү бул көбүнчө могул үйдө болобу же айылда мындай чарбада болобу. Ошол токой жаныбарларынан жырткычтардан ким гана баспасын же бир мындай эмне деп коет, зыян келтиргөнчө да дайыма эле ушу карышкырды айыпташкандыгы үчүн болсо керек. Орусча айтканда бул карышкыр дайыма крайний болот да. Ал доңуз басса деле беркиндей бир аю басса деле бирөө деле бир зыян келтирсе деле карышкыр басты деп, анан жесе да жебесе да оозу кан деп ошого айтат деп ойлойбуз. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Эми мен сиздерге карышкырлардын бир сүрөтүн көрсөтүүнү туура көрүп атам. Бир карышкырдын бир сүрөтү мына. Байкайсыздарбы? Карышкыр көбүнчө оозун ачып, тилин чыгарып жүрөт. Каяка барса дагы тилин чыгарып жүрөт. Карышкырчы мына дагы бир сүрөт турат, мисалы үчүн, бул жерде дагы, Кызыл экен. Тил түсү кызыл түстө болуп турат, көрүп атасыңар. Ошондуктан кайсы жерде болбосун дагы карышкырды эл арасында ушу оозун ачып жүргөн үчүн, оозу кызыл көрүнгөндүгү үчүн жесе дагы, жебесе дагы оозу кан деген сөз калган. Алтынчы раундга старт беребиз. Алтынчы раунд. Чамдаңыздар, урматтуу билермандар, чамдаңыздар. Албетте биринчи катышуу кайсы бир деңгээлде толкундоолор болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы өзүңүздөрдү бекем колго алып, Аяна Калманбетова, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Карышкырга анчылыкка чыккансызбы, чыкпагансызбы, Искандер мырза, өмүрүңүздө? Жок, мен андайга кызыкпайм. Урматтуу билермандар, бул нерсе эң алгач биздин заманга чейинки 2-3 кылымдарда Кытайлар тарабынан ойлонуп табылган. Кытай атка минерлери, демек, жетекчилери аны кызыл түстө пайдаланып, өз учурунда аны буйрук чыгарууга дагы пайдаланышкан. Өздөрүнүн буйруктарын ошол нерсеге жазышкан окшойт да. Кытайдагы Батыш хан дооруна таандык бул нерсе алгач Цзянсу облусунун Хуаншиян өрөөнүнөн табылган. Алар дейт 21,5
жана 6,5 сантиметрлүү жыгач менен жасалган көлөмдө болгон дейт алгач. Кийинчерээк падыша Людовик 14 Францияга барып бул нерсе бийлик төбөлөрүнө аябай кеңири тараган. Учурда анын өлчөмү бир топ кичинерген. Француз тилинде айтабыз биз аны көбүнчө. Биз дагы колдонобуз. Балким билермандар сиздерде дагы бул нерсе бардыр. Урматтуу билермандар, бардык эле адамдар пайдаланган. Мурда жетекчилер пайдаланса, азыр жетекчилерде дагы жөнөкөй кызматкерлерде дагы бар экен. Эмне болушу мүмкүн? Кеттим та. Бумага. Француз тилде менимче портмоне, латочка. Портмоне. Француз тилинен алып Буйрук чыгаруу үчүн атат. Буйрук чыгаруу үчүн. Штамп бул. Ну, шелковый жанагы да, да. Шелк түстүгү жазган да приказдарды. Барак бул. Печать, бумага, это стандарт 4, да? Ну мы кажем бумага. Кытарын чыккандай Испания, Кагаз, конечно, Кагаз 21 мондай дейт, мончалык. Буйрук жазганга неме Кытайлар шелк, бумага. 21,5. Кызыл, используют красный цвет дейт. И 6 азыр кичинерген деп атат. 21,5 это получается бир карыш и 6 мындай узун болот. Стикер эмеспи? Носки эмеспи? Стикер эмеспи? штамп или печать болушу мүмкүн. Стикер, кайсы сөз англисча, французча сөз атат. Неге портмонени Буйрук айтты? чыгарганы. Буйрук. Буйрук чыгарганга тиешеси жок портмоне. Портмоне. Штамп для приказа дейт, мындай бекитет аны. Штамп более французский, да? Звучание. Че портмоне болушу мүмкүн. Портмоне в виде кошелька запечатали, печаталган, это ичиге буйрук Жауап салынган. койгон. Эркиндей папирчине салып туруп жауап койгон го. Жетекчилер гана эмес, башкалар да колдонуп атат. Башкалар да колдонот. Просто специалисттер да бар. Суд Пиро, кайра ручка, Печать. Искендер мырза, Урматтуу алып баруучу, биз команда атынан өзүм жооп берем. Биз оюбузча бул штамп же печать. Азыркы учурда мынтип басып беките турган, колун беките турган ыкма. ар бир адамда бар болушу мүмкүнбү? Ооба. Азыр бардыгында бар да, колуну коет, өзүнүн бир жеке үйүндө китепканасынын үй бүлөсүнүн печаттары болот. Бул сиздин акыркы жоңузбу? Ооба. Туура эмес жооп берсеңиз 5-1 болуп калышын дагы билесиз. Ай пешене да бул жагы. Биринчи жолу утулсак эч ким айда бербер. Дагы келе беребиз. Визитка. Ар бириңиздердин чөнтөгүңүздө болушу мүмкүн. Анткени бул сиздер тууралуу маалымат. Маалымат жазылган кичинекей кагаз, урматтуу биле. Жетинчи раунд. Эми белди бекем буңуздар. Искендер мырза. Визитка деген сөз француздардын визит деген сөзүнөн алынган экен. Бактыгүл Иманбекова Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Искендер мырза, кимдердин үйүндө мышык бар? Мышык жакшы көргөндөрдүн үйүнө мышык бар да. Сиз жакшы көрөсүзбү? Мен ооба жакшы көрөм, бирок үйдө мышык жок. Мышык жакшы көргөндөрдүн үйүндө бар дедиңиз, бирок сизде жок экен. Ерман, сиздечи? Жок. Демек, команда курамында эч кимде мышык жок. Жок. Көз алдыңыздар кандай мышыкты элестетиңиздер. Эки экранда мышыкпы? Жана мышыктын балдарын элестетиңиздер. Мышыктын баласын эмне дейт? Аты барбы, Ильяс? Сиз билесизби мышыктын баласын? Мый-мый дейт. Мыймы? Мый-мый. Мый-мый. Мый-мыйды элестетиңиз. Маани берген болсоңуздар, көпчүлүк учурларда мышыктын балдары энесинин куйругу менен ойноп жаткан учурларды байкайбыз да. Куйругу менен ойнойт. Энесинин куйругу менен ойнойт да. Албетте бул жөн жерден эмес. Себеби бар. Урматтуу билермандар, айтыңыздарчы, мышыктар куйруктары аркылуу өзүнүн балдарына эмнени үйрөтөт мындай учурда? Минута кетти. Резкие движения кармаштыруу. Тичкандарга да окшош да, жылганда. Реакцияны үйрөтсө керек да. Реакцияны үйрөтүп. Немесине Динамика, скорость.
Зрение. Тоғашты үйретем. Тоғашты үйретем. Тоғашты үйретеді. Подборда. Охота просто жетеді. Онда 8-тер. Ол жылы көңіл ушундай немеде да кичинекей размерде да, ушул куйругуна окшош. Внезапно жанагы менять направление. Кыскале бир сөз менен Үйт эле реакциясы күчтүү булар, эмне кереги бар реакциянын? да варианттар. Ошол Кандай варианттар бар? Охота, Сиз ачам секириш үйрөтүшкөнбү же кыймылдаштуу дедик, э? реакцияны байкаштуу же убагында Сам тұрғыз кетті, сонда уже уғылы самосай жакшы болуш керек атат. күндү да алып көрөт да. Зрение үстінде көреді. Влияет хвостом. Терять нечего болгон. Искендер мырза, ким жооп берет? Оны сандыр. Алып коер. Жай, жооп беріп береді, мен жооп беріп. Урматтуу алып баруучу, бизден Ильяс Сүйркулов жооп берсин. Ильяс Сүйркулов. Мышык баласына эмнени үйрөтөт? Биздин командабызбен жообуз жаш кезинен өзүнө пышсын деп ууга чыгышты үйрөтөт. Мына реакциясы тез болуш үчүн куйруктар менен бияк кылганы баланы эки жака мындай тез кыймыл аракетин жөндөндүрүүгө үйрөтөт. Кийин ууга жакшы. Ууга чыкканда эмнеге чыгат эми? Кандай уу бар улардын? Көбүнөсө чыккандарга чыгат, а чыккандар тез кыймылдайт. Тез эки жака кыймылдаш үчүн ошол чыкканды кармаш үчүн ууга үйрөтөт. Мышык багыш керек. Мышык багыш керек. Жооп туура. Oyun ulantıladi. 8-ci rauнд. 8-ci rauнд. Кайсы суроого келди? Жебеге карап ала бериш керек, жебеге карап. Жебе кайсы жакта көрсөтүп атат? Назима Дубашева Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Мониторго көңүл буруңуздар. Экран. Искендер мырза, эмнени көрүп турасыз? Мына окшойт кичинекей. Или самсабы? Слоёный. Парнуда самса. Ошто бул самсак окшоп көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул чындап эле нан. Искендер мырза, жооп туура деп коеюнбу? Урматтуу билермандар, дүйнөдөгү эң кичинекей өлчөмдө жасалып аткан нандарды көрүп турасыздар. Салмагы болгону 23 грамм. Албетте бир максат менен даярдалат. Суроо: бул нандар кайсыл кесип ээлери үчүн даярдалат? Минута кетти. Жооп даяр. Урматтуу алып баруучу бизден. Мөөнөттүү мурда жооп даяр экен. Ким жооп берет? Бакыт Молдожанов жооп берет. Бакыт мырза. Урматтуу алып баруучу, мен кичинемде 7-класска чейин там, жанагычы космонавт болуп келген. Бир аз это болуп, аларды питаниясыны изучать кылганда эле мен оюмча бул кичине нан космонавт кесибиге таандык. Себеби космоста ушак, космический станцияда ушак-пушак болсо авария болуп кетиши мүмкүн. Муну оозго салып койду, все, ушак-пушагы жок эле. Жооп туура. 3-5 эсеп. Бүтүндөй минута команданын үнөмүндө калды. 9-чу раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Премьер Лигага Искендер Субанкуловдун командасы ат салышууда.
Гүлзат Кабылова Кара Суу районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 5-кылымда жашап өткөн кытайлык акын Тан Юань Мин өзүнүн ырларынын биринде байыркы заман адамдарында жада калса бир бөлөк көлөкөнүн мааниси да аябай чоң болгон деп айткан экен. Кайталайм, байыркы заман адамдарында жада калса бир бөлөк көлөкөнүн мааниси дагы аябай чоң болгон. Көлөкө жөнүндө сөз болуп атат. Суроо, урматтуу билермандар, кытайлык акын көлөкө деп эмнени назарга тутуп жатат бул жерде? Кетти минута. Бир көлөкөдөн саатты көлөкөнү иштетишкен да. Ошол мезгилде туура. Личный көлөкө болсо саатты адаштырып берген да. Көлөкө деп бир мына адамды Песочный место, авторитетиге жанагындай болуп, көлөкө түшүп калды депчи. Эйсан сөзүнө ылайык, баягы көлөкө жылган сайын убакыт өтүп атат. Такыр башка Бир көлөкө эмне деп айтты суроону? Бир бөлөк көлөккө дагы эмне лишний болот деген бир көлөкө да. Чоң маани. Чоң маани башкача келет деген. Башка бир бала чакасы болушу мүмкүн, менен калганы көлөкө деп. Бир анын башка кылган жашырган иши болобу менин көлөкөмдө жүргөн. лишний адам бар. Жашырган нерсеси болобу личный көлөкө. Аны бир кайталап турсаңыз, ошондо дагы лист алабыз. Искендер, ким жооп берет? Биздин оюбузча бул башка көлөкө деп бул акын саатты айтса керек деп ойлойбуз. Неге дегенде саатты илгери күндөн карашкан, анан ашча көлөкө түшүп калса ага саатты туура эмес көрсөтүп коет деген болсо керек деп ошо саатты деп айтты ойлойм. Сол үчүн мындай күндүн саатынчы убакыт көрсөтүп аткан. Кытайлык акын бул жерде убакытты назарга туткан. Саат. Жооп турат. Тештер. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Угатам. Экран кылган минутубуз бар, 1 минутта үнөм бар. 1 минутта үнөм бар. Сергей Щедров. Сергей Щедров, Россия, Мурманский. Сиздерге каршы суроо берген. Бизге ошол Википедияда, что где когда оюн Википедиясында билерман ордо катталган үчүн бизге ушул чет өлкөдөн, Россиядан да суроолор келет. Урматтуу билермандар, фото суроо берип атат бул телекөрүүчү. Экранга көңүл буруңуздар. 2 марка. Мен азыр сиздерге суроону окуйм. Америка Кошмо Штаттар тарабынан чыгарылган бул маркаларда марканын өзүндө каталык жок. Бул кадимки жүгүртүлгөн маркалар. 20 цент. Негизинде маркада мындай караганда эч кандай бир каталык байкалбайт. Бирок бул маркада бир каталыкка жол коюлган. Ал каталык учакта. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Кандай каталык бар? Минута кетти. Учак. Бул винты, баллоны. İçinde turuşu mümkün emес да. Дөңгөлөк жерге тийип калат экен бул жерде. Бул моторунда да бар. Ал деле кичине мына тийип калышы мүмкүн. Биякта Баллондор проблема. 20 Экөө тең эле окшош учак негизи. 20 да койсоңуз алып барып чыгат. 20 коюп берсеңиз. Ошол. Бул деле Бул деле ушундай эле экен. Экөө бирдей учак. Бирок кандай каталык бар? Марканы чыгарганда кандай каталыкка жол берген? Негизинен 10 секундда убакыт калды. 41-жылы ушу самолет болгонбу? Эмес да. Жок, эми самолеттер эмес, двигатель Мотор айры коюлган. Значит, моторлордо двигатель шасси коюлган. Это однозначно шасси. Искендер, Бакыт Молдожанов жооп берет. Бакыт Молдожанов. Мен бир аз учактарды кызык учактарга да кызыгып жүргөн үчүн мен билем, турбовинтовой самолетту сүрөт турат, бирок
Bunun şassisi emnegедир учактын моторуда да бундайда болушу мүмкүн эмес. Себеби бул конгондо винттери жерге тийип калат да, баллондордон мурунчу. Бул учакты шассиси туура эмес тартылган деп ойлойм да. Шасси кыймылдатышка коюлуп калган. Ооба, Андай болушу мүмкүн эмес деп атасыз. мүмкүн эмес. Негизинен жооп тура. Экен баскетбол менен профессионалдуу түрдө катышпайм. Эшиктин алдында эле ойноп жүрүп, бир 15 жылдан бери ойнойм. Урматтуу билермандар, Америка континентинде, Европада, көбүрөөк Европада дейт, тарыхта, буга чейинки тарыхта бир канча мамлекеттеринде белгилүү убакыт чоң согуштар, эпидемиялардан улам бир мыйзам чыккан. Мыйзам ошол учурда калктын кайсы бир абалын эске алып, кайсыдыр бир нерсеге уруксат берген бир мыйзам чыккан. Чоң согуштан кийин, эпидемиялардан кийин Европа өлкөлөрүндө айрымдарында. Урматтуу билермандар, суроо. Эмнеге уруксат берген мыйзам кабыл алынган мамлекет тарабынан? Минута кетти. Баңгизаттар Жок, Bir variant turda Gavay alması, erkeklerge uğrap falan. Daha variant ne var? аялдар Легкий наркотик эмесби? эпидемия. жок. Анда баңгизат колдонушту да. Эпидемияда Халктын бир беле немесине турат го. Уруксат берсин деп. Калктын санынын азайышы Халктын жанагы эмес. мындай слой населения деп айтпадыбы? Катмарында. Катмарында. Америкада, Европада. Европада многоженство уруксат. Же уруксатсыз курууга жол беребиз. Миграция кете бергилек. Жок, эпидемияда миграцияга вообще уруксат бербейт. Кайра чыгарбай кармайт мүмкүн болчу. Эпидемиядан кийин деп. Өттөп салганыбы же эмне кылган? Жок. Жок, эпидемия оору. Оорук. Например, Любой Soğuşta da otpa. любой чума массовый өлөт го, ошо чума неме болуп ооруйт го, ошондой эле эпидемиядан кийин жана уруксат берет? Ошол максатта, значит, эмне кылат? Ага, болгон однозначно көп алайлар. Белгилүү убакытта да, значит, баягы кайсы бир кыска мөөнөттө Англия, Франция, Или бала багуу билбейм. Эки. Билбейм. Күн жооп берет. Урматтуу Алпарчу, өзүм жооп берем. Биз команданын пикири боюнча бул ошол эпидемия же согуштардан кийин ошол көп аял алууга уруксат берүүчү мыйзамдар кабыл алышкан убактылуу. Элдин санын көбөйтүп алыш үчүн. Элдин санын көбөйтүү үчүн көп аял алууга уруксат берген мыйзамдар кабыл алынган. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Бул жооптон кийин команда 6-5 эсебинде жеңишке жетишти.